Мамбет Намазбеков жүрөк кан тамыр хирургиясында 60 жылдан бери иштеп келет. Канчалаган адамдардын өмүрүнө өмүр улаган, медицина тармагында ополтуудой орду бар Иса Ахунбаевдин шакирти. Академиктин демилгеси менен 1967 жылы Москва шаарына жүрөк кан тамыр хирургиясын өнүктүрүү үчүн 3 жылдык окуудан өтүп келген. Эми профессор Ахунбаев сыяктуу Кыргызстанда кан тамыр хирургиясын өнүктүргөн биринчи дарыгер. Иса Канаевич негиздеп кеткен хирургия, жүрөк хирургиясынын күнү болуп атат. Мына бул жакта Жалал Абадта азыр жаңы болгон институт ачылганына 4 жылдай калды. Кардио хирургия менен жүрөк кан тамыр хирургиясынын ачылышына эң негизги Жалал Абад областы боюнча өтө чоң жакшы жардам берип атат да негизичи. Мына бүгүн ачылып аткандай бир себеби дагы бизде ошо медициналык академия дагы ачылып атат. Медициналык академия болсо бул дагы ошо жалгыз эле жүрөк кан тамыр хирургиясы эмес, бүт эле медицина тармагындагы дагы жаңы ачылыш. Улуу академиктин жасаган эмгектерин, тажрыйбасын эми өзү окуткан кадрлары жолун улап келет. Ар жыл сайын жүрөк хирургиясынын дарыгерлери илимий практикалык конференцияларды уюштурушат. Бул жолу Жалал Абад шаарындагы Түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борборунда өткөрүлдү. Аны менен катар Кыргызстанда алгачкы жолу альтернативдик коомдук медицина илимдери академиясы мамлекеттик каттоодон өттү. Кыргызстандын медицина илимин өстүрүүгө келечекте салым кошо турган бир уюм уюштуруп атат. Коомдук академиянын келечеги абдан чоң. Ошондуктан бул окуя тарыхый окуя деп айтсак да болот. Бүгүн мааниси көп билинбегени менен эртең бул Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө чоң салым кошо турган окуя. Себеби илим болбосо өлкө өнүкпөйт. Кыргызстан боюнча 10 жүрөк кан тамыр хирургия борбору бар болсо, алардын 3-өсү мамлекеттик, ал эми 7-өсүн жеке менчик ооруканалар түзөт. Өткөрүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө профессорлор тажрыйба алмашуу менен бирге өнүккөн өлкөлөргө жетүүнү максат кылышат. Кийинки жылы өткөрүлүүчү эстафетаны Оштун кардиохирургия борбору алды. Жалал Абадтагы бул борбордун ачылышына колдоо эмес, тоскоолду аябай көп болду. Ал тоскоолдун бардыгы атайлап колдосун деп, кээде түшүнбөстүктөн болчу деп. Жалал Абад шаары боюнча 1 миллион 300 миң калк жашаса, алардын 6 миңге жакыны ар кандай оору менен операция болгонго муктаж болуп турат. Бир жыл аралыгында жүрөк кан тамыр оорусу боюнча 400гө жакын операция жасалып, жылдан жылга оорунун саны өскөнү байкалат. Мен өзүм ушул регионго келип 9 жыл болду. İşte şu medayimdardın dayardoo dengeli, bilim dengeli tömөнүрөөк экенин сезип жүрөм да. Ошондон улам биз ушул конференциянын алкагында ушу медайимдарды да чогултуп, регион боюнча өзүнчө проблемаларын айтышып, көйгөйлөрүн айтышып, анан ушу жетекчилерге кайрылып, же болбосо бири-бири менен ушул маселе жөнүндө талкуу кылса деген бир площадка түзсөк. Ооруларга шарт түзүү, алдын алуу үчүн медицина тармагын өстүрүү, техникалык жана материалдык базасын чыңдоо зарылдыгы турат. Медицина тармагында билим алып, келечекте дасыккан дарыгерлерди чет өлкөлөргө окутуп, тажрыйбасын кеңейтүү иштери уланып жатканын жолугушуунун жүрүшүндө белгиленди. Учурда Жалал Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде 3300 студент билим алат. Айгүл Семетеева, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.